Шенин фракциясы Жакышев, урматтуу депутаттар, урматтуу төраган орунбасары, Бактыргөбү Шеңбирчиевди куттуктайм. Сиз эми айыл чарбандагы мыйзамды да элдин көйгөйүн жакшы билесиз. Чынлап келгенде татыктуулардын татыктуусу. Татыктуу должностго каратасыз, Кудайдын буйруза. Татыктуу иштейт деп мен ишенем да. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер, мен сиздерден бир эле суранычым бар да. Эми Бак тергешүүчүгө суроолорду бербей эле, наоборот, бир добушка өтсөк. Бул киши суроону барго, баарды бүтүр точкасына чейин билет. Бул киши билгенде айыл чарбасын, бул киши билгенде мыйзамды, бул киши билгенде анча жетекчилер билбейт. Анан көрчө макул десеңиздер, мен ошо сунушум добушка эле коелу, добуш менен Бак тергешүүчү узат койсок. Рахмат, урматтуу депутаттар, буга чейин Камил Абдыразаковдон дагы сунуш түштү эле. Азыр Руслан Шергазиевичтен дагы сунуш түшүп атат. Бак тергешүүчүгө суроо жоопту токтотуп, колдоп берейли деген. Урматтуу депутаттар, 5-чи микрофон процедурный. Рахмат. Буну урматтуу кесиптештер, эми суроо бербесек деле болот. Бирок мен деле жазылыпмын акыркы болуп, мен деле мактап коеюн дедим эле да. Теги мактабасаң кийин карабай коюшу мүмкүн Бак тергешүүчү. Ошондон негизи биз менен чогуу иштеген туура эле болот. Суроо жоопту токтотсок деле болот. Чек коюп деп мына Аслан Касымакулов сунуштап атат, бирок мен кандай чечим болсо мен Бак тергешүүчүгө ийгилик каалайм, ошону айтып коеюн дедим эле да. Рахмат, урматтуу депутаттар.